Саламатсыздарбы, биздин каналда биринчи жолу болуп жатсаңыз, подписаться баскычын басып, видеого лайк басканды унутпаңыз. Биздин каналдан такталган маалыматтарды көрө аласыз. Нур Отан партиясы Назарбаевдин ордуна Токаевди төрага кылып шайлады. Бүгүн 28 январда Казакстандагы бийликтеги партия болуп эсептелген Нур Отан партиясынын 21 кезексиз жыйыны өттү. Бул тууралуу Казтаг басылмасы билдирди. Маалыматка ылайык, съезд жүрүшүндө президент Касым-Жомарт Кемелович Токаев бир добуштан партиянын төрагасы болуп тайындалды. Токаев партия мүчөлөрүнө колдоолору үчүн ыраазычылык билдирди. Ал өлкөнүн мурдагы президенти Нурсултан Назарбаевге карата айтылган сын пикирлер негизсиз экенин жана анын өлкөнүн өнүгүүсүнө зор салым кошконун белгиледи. Бул Акбар Ньюс. Камчыбек Ташиев: кечээ чек арада орун алган чырдан кийин тажик тарап сабак алат деген ойдомун. Тажикстан менен болгон чыр-чатактан улам эвакуацияланган жарандар бүгүн 28 январ күнү кечке чейин үйлөрүндө болуп калышы керек. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев тажик тарап менен өткөн жолугушуудан кийин билдирди. Чек арада кечээ чыккан чырдан кийин тажик тарап бүгүнкү жолугушуулардын жыйынтыктарын аткарат деген ойдобуз жана кечээги чырдан кийин булар сабак алып калышыптыго. Демек булар аткарууга мажбур болушат деген ойдомун, деди Ташиев. Мындан тышкары УКМКнын башчысы бүгүн 28 январ күнү кечке чейин эвакуацияланган жарандар үйлөрүндө болуп калышы керектигин билдирди. Белгилей кетсек, 27 январда Тажикстандын аскерлери Ош-Исфана жолун тосуп алгандыгы кабарланган. Чек ара кызматынан 4 көчөдө абал чыңалууда экенин билдирип, Тажикстан тарап миномет жана гранатметторду колдонуп жатканын билдирди. 28 январга караган түнү саат 00:20 карата эки тараптын аскер кызматкерлеринин ок атышуусу көчө бою жана Дахма жерлегинде болуп жатканы белгилүү болду. Ок атышуунун кесебетинен 7 кыргыз жараны жабыркады. Баткен облусунун Кыргыз-Тажик чек арасына жакын аймактардагы ок атышуу токтоп, бүгүн 28 январ саат 8:00 карата абал турукту. Чек арадагы аскерлер күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөп жатат. Камчыбек Ташиев тажик тарап менен сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы тууралуу маалымат берди. УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев тажик тарап менен сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы тууралуу маалымат берди. Баткен облусунда күч түзүмдөрүнөн турган штаб түзүлгөн. Эки өлкөнүн өкүлдөрү достук заставасында жолугуп сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк. Анын жыйынтыгында бул окуяны жана анын келип чыгышын изилдөө үчүн комиссия түзүлдү. Андан сырткары өзгөчө кырдаалдар министрлигине эвакуацияланган жарандарды үйлөрүнө жеткирүү боюнча тапшырма берилди. Жергиликтүү тургундарды тынчтыкты сактоого чакыруу жана көзөмөл жүргүзүлдү. Эң негизгиси чек арага жакындаган күч түзүмдөрүн бөлөктөрүнө кайтаруу. Кечке чейин күч түзүмдөрү артка кайтышат. Чек арада болгону коомдук тартипти сактоо үчүн чек ара кызматкерлери менен милициянын керектүү органдары калат. Тажик тарап жайында сүйлөшүлгөн эки тараптуу милдеттенмелерди аткарат деген ойдобуз, деди Камчыбек Ташиев. Улак Супер KG. Камчыбек Ташиев чек арадагы абал нугуна түшкөнгө чейин Баткенде болоорун белгиледи. Айрым Тажикстан жарандарынын чагымчыл кыйкырыктарына карабастан эки тараптын сүйлөшүүлөрү ийгиликтүү аяктаганын УКМКнын маалымат кызматы кабарлады. 28 январда улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Тажикстан тараптан Раджапбай Ахмадзоуда баштаган делегация менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Төрөбаев: Ташиев депутаттык мандатын тапшырбайт. Жогорку кеңештин депутаты Шайырбек Ташиевдин мандаты боюнча маселе журналисттик иликтөөдөн кийин жаралды деп билдирди Ата журт Кыргызстан фракциясынын төрагасы Бакыт Төрөбаев. Шайырбек Ташиев фракцияга кайрылып, эгерде мандатын тапшырса, анда күнөөлүү экенин мойнуна алган болуп каларын билдирди. Баары бир тараптуу болбош үчүн биз спикердин текшерүү жүргүзүүнү сурандык, деди Төрөбаев. Ал Шайырбек Ташиев Ата журт Кыргызстан фракциясынын мүчөсү болгон үчүн фракция спикердин атына кат жолдогонун кошумчалады. Мандатын тапшыруу боюнча чечимди депутат өзү кабыл алат. Биз ага мандатты тапшыр же тапшырба деп айта албайбыз. Териштирүү бүткөнчө Шайырбек Ташиев депутаттык мандатын тапшырбайт, деди Төрөбаев. Буга аралаш маалымат. Баткен: чек арадагы үйлөрдүн баары өкмөттүн эсебинен камсыздандырылат. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров тиешелүү министрлик мекемелерге тапшырма берди. Ал 28 январда Кыргыз-Тажик чек арасындагы соңку окуяга байланыштуу ыкчам жыйын өткөрдү. Кеңешмеде улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы тууралуу маалымат берди.
Ташиев тараптар чегарадагы атышууну биргелеши бийликтөө үчүн комиссия түзүүнү, турак жайын таштай качкан тургундарды кайрадан үйлөрүнө жеткирүүнү, жолдорду ачууну жана чегарадан чегара кызматынын жана жергиликтүү ички иштер органдарынын өкүлдөрүнөн башка бардык аскер бөлүктөрүн алып кетүүнү макулдашканын билдирген. Өкмөттүн басма сөз кызматы жыйын соңунда Акылбек Жапаров жабыркагандарга жардам берүү тууралуу чокол тапшырмаларды бергенин маалымдады. Баткенде чегарадагы кырдаалдан улам 11 миңден ашуун тургун эвакуацияланган. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги алардын 10.410-у коопсуз аймактагы үйлөргө көчүрүлсө, 642 адам убактылуу түзүлгөн пункттарга жайгаштырылганын билдирген. 27 январда Баткенде кыргыз-тажик чегарасындагы Түрккөчү аймагында тажик тургундары жолду бууганга аракет кылып, сүйлөшүүлөрдөн кийин абал жайгарылган. Бир аздан соң тажик тараптан башка аймакта Чыр-дөбөдө ок атылганын Кыргызстандын чегара кызматы билдирүүдө. Кыргызстан муну тажик чегарачыларынын атайын жасалган чагымы деп атаган. Тажик тарап Кыргызстанды айыптаган. Кыргызстандын саламаттыкты сактоо министрлиги кыргыз-тажик чегарасындагы атышууда жалпысынан 12 кыргызстандык жаран жабыркаганын тастыктады. Мекеме тараткан маалыматта алардын абалы орточо оор экени, баары облустук ооруканага жаткырылганы айтылат. Тажикстандын Ховар маалымат агенттиги жаңжалда 2 тажик жараны мерт болуп, дагы 10 адам жаракат алганын, анын 6 аскер 4 жайкын тургун экенин жазган. Булакназар Ньюс. Тажик бийлигинин провокацияга барган кадамдарынын негизги себептери. Тажик бийлигинин провокацияга барган кадамдарынын негизги себептери жеке пикиримде төмөндөгү факторлор. Биринчи, Тажикстан жакынкы мамлекеттер арасында изоляцияда калды. Географиялык жайгашкан шартына ылайык Афганистандагы кырдаал Кыргызстан менен болгон мамилеси тажик бийлигин тупикке такады. Кымбатчылык айыл чарба продукциясынын экспортунун кан буугандай токтошу элдин кыжырын кайнатып жатат. Бүгүнкү күндө Тажикстанда 1 литр бензин 70-75 сом, ал эми аймактарында 80 сомго чейин чыкты. Un, өсүмдүк майы, шекер жана башка күнүмдүк керектелүүчү товарлардын баасы бир кыйла кымбат. Кыргызстан азырынча бир тараптуу жолду жаап алгандыктан сырткы миграциядан которулган акча гана элди азын оолак соорутуп жатат. Экинчи, Өзбекстан менен болгон мамиле оңолуп кеткен жок. Эмомали Рахмон канчалык Шавкат Мирзиевдин алдына төшөлбөсүн, Өзбекстандын Тажикстанга болгон мамилеси өзгөргөн жок. Анткени бул жерде тарыхый стратегиялык талаш маселелердин тамыры терең. Самарканд, Бухара, Хива, Сох, Тул маселелерине келгенде Өзбекстандын позициясы белгилүү. Тажикстанга караганда калкынын саны, аскердик күчү жана мамлекеттин байлыгы жагынан алда канча күчтүү Өзбекстан Тажикстанды тоотпойт. Бул Каримов заманынан бери белгилүү, ошондуктан темир жолду талкалап көпүрлөрдү бузуп салган. Бул маселелерде Тажикстандын баш оорусу. Учурунда бириккен тажик оппозициясынын лидери Абдулло Нуринин эң жакын адамы катары белгилүү тала командири Искондар Шох Эмомали Рахмон менен тил табышканы Кыргызстан менен чектеш Согди облусунун күч органдарынын атаманы. Бүтүндөй бир областы ошол кишинин кереги менен тең айланат. Ошол эле учурда Рахмондун кыздары, күйөө балдары менен бизнес өнөктөш. Айрым маалыматтарга караганда Афганистандан өндүрүлүп чыккан апийимди Россия Европага чейин сатууда наркоакротелдин башында турган деген кеп бар. Демек бул жерде миллиарддаган кызыкчылык бар. Кыргызстан чегараны жаап алгандыктан Шооктун бизнеси токтоду. Бул дагы чыр-чатактын негизги себептеринин бири. Булакназар Ньюс.